Karamlar boyunca bir sızlık aralıkta 10 aralık 10 kadam da Yamaha getirdi diyeyim. Lükka. Azama çekti. Майрамдык баракта Талас чегара башкармалыгын полковник Исманалиев Майрамбек Мухамбетов жүлдөгөп берүүдө. Жүрүштүк командиринин орун басары подполковник Исмажилов Максат баштап келе жатат. Катарда номер 2029 аскери бөлүгүнүн алдыңкы кызматкерлери капитан Жолаев Бакытбек, улук прапорщик Ибраимов Жабаркул, катардагы жоокер Токошев Бирбектер келе жатышат. Талас чегара башкармалыгынын эң башкы максаттарынын бири болуп Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн сактоо, чегаранын бузулбоосу, чегара аркылуу контрабандалык заттарды, эл аралык террористтерди, жарылуучу жана баң заттарды, курал-жарактарды өткөрбөө болуп саналат. Сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Талас облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы келе жатат. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жумабеков Алмаз Артисбекович, салтанаттуу жүрүштү баштап келе жаткан милициянын полковниги Пушбеков Шүкүрбек Исакжанович, сапаттык жүрүштө милициянын отличниктери Мурзакулов Кулмат, Орозалиев, Рысханбек Утубалиев менен жана башкалар. Алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин мамлекеттик администрациялык күзөт кызматынын Талас шаардык бөлүмүнүн өздүк курамы келе жатат. Бүгүнкү күндө бул бөлүмдө милициянын майору Арыкбаев менен Төлөгөнов жетектеп берүүдө. Салтанаттуу жүрүштү баштап келе жаткан милициянын капитаны Умедалиев Бакытбек Рысбекович, катарда күзөт кызматынын алдыңкы бир катар кызматкерлеринен атай кетсек, милициянын лейтенанты Бектуров Максат Анарбекович жана милициянын старшиналары Турдыкожоев Максат Жекшеналиевич, Жаманкулов Рамис Акбарович, Чилечеров Бакыт Бекиновичтер келе жатышат. Алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы. Бүгүнкү күндө башкармалыкты полковник Карабаев Мирлан Жетимишбаев жетектеп келүүдө. Салтанаттуу жүрүштү баштап келе жаткан Талас шаарынын өзгөчө кырдаалдар боюнча бөлүмүнүн башчысы капитан Дамиргалиев Аскар Ардыда жакабы түшпү? Майрамдык аякта Талас облустук соғышының ардагерлер кеңесінің төрағасы Баясбек Таалышманович баштаган оған соғышының катнашчылары жакындап келүүдө. 1979-1989 жылдарда оған соғышында Талас облусунан 187 эр азамат катышып, анын ичинен 7 соғышта баатырларга курман болуп, 180-и айып берген. Жоокерлердин ичинен 7 жоокер курман болгондон кийин Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган.